19 октябрда улуу манасчы Саякбай Карлаевдин 130 жылдык мааракеси анын туулган жери Ак Өлөң калты конушунда белгиленди. Майрам элдин жана маданияттын бирлигин чагылдырган маанилүү иш-чарага айланды. Ушулардын келгени балыкчынын шаарына Саякбайдын өткөргөн майрам экен эмгеги. Бул Саякбай деген бир укмуш, санатын айтса тил укмуш, бир укмушуна Сакемдин дүйнөдө жетпейт миң укмуш. Саякбайдын жанында биз сайрасак дагы дудукпуз. Манастын айткан күпүлдөп, укканда жүрөк дүкүлдөп, Саякбай манас айтканда сайрашам деген торгойдун да жаныңе жак үзүлмөк. Маараке Балыкчы шаарынын мэри Азамат Арнабек уулунун сөзү менен башталды. Урматтуу иш-чаранын катышуучулары, албетте азыркы күндө уучубуз кур эмес. Саякбай атабыздын жолун улаган күчтүү манасчы ага инилерибиз, эже карындаштарыбыз бар. Анткени менен манасты калың элге жайылтууда жалпыбыз аракет кылышыбыз керек деп ойлойбуз. Мамлекет башчыбыз Садыр Жапаровдун колдоосу менен төкмө акын манасчыларыбызга мурунку жылдарга салыштырмалуу жакшы көңүл бурулуп баштады. Мисал катары манасчылар менен акындар үчүн ачылган улуттук манас театрын айтсак болот. Ал жерде манасчылар менен акындарыбыз өнөрлөрүн мындан дагы өркүндөтүп, манасты элге жайылтса бул өз кезегинде жаш муундун манаска болгон кызыгуусу арттырат деп ишенебиз. Урматтуу иш-чаранын катышуучулары, мындан тышкары жергиликтүү бийлик өкүлдөрү тарабынан да манас айтуучуларга өзгөчө көңүл бурулуп келет. Мисалы, Балыкчы шаарында манасчылардын алиясы ачылды. Мынтип кечээгиде илимий конференция өткөрүлүп, күндөп, түндөп манас айтылууда. Муну менен биз Саякбай Каралаевдин уникалдуу эмгектерин калың элге жеткирип эле тим болбостон, андагы баалуулуктарды турмушубузда колдонуп, мындан ары да өнүктүрүп, балдарыбызды кызыктырыш үчүн манасты заманбап жашоого ылайыктап, телефонго киргизишибиз керек деп эсептейбиз. Манасты балдардын тили менен сүйлөтүп, азыркы муундун кабыл алуусуна ылайыкташтыруу үчүн жалпы бардыгыбыз аракет кылышыбыз керек деп ойлойбуз. Сөзүмдүн жыйынтыгында Саякбай атабыздын 130 жылдык мааракесин өткөрүүгө салым кошкон бардык тараптарга терең ыраазычылык билдирем. Мааракеге келип берген конокторго, деги эле атабыздын асыл мурасын сактап калууга аракет кылган ар бириңиздерге терең ыраазычылык билдирем. Өткөрүлүп жаткан иш-чарабыз өз максатына жетип, ийгиликтер коштосун. ысык-көл облусунун ыйгарым укуктуу өкүлүнүн орун басары Данияр Арпачиев манасчынын мурасын ардактоо тууралуу айтып өттү. Атабыз жөнүндө, манас жөнүндө биз бир гана ошол мааракелүү күндөрдө 130 жылдыктабы же башка күндөр айтпастан биз күн сайын айтып, ушул атабыздын басып өткөн жолун, атабыздын чыгармачылыгын биз күн сайын айтып, ушул кичинекей бөбөктөрүбүзгө, келечек муунга кеңири жайылтышыбыз керек деген ойдомун. Саякбай атабыз айтып өткөн манас мына 500 000 саптан көп деген айтып атабыз. Ошол 500 000 саптын ар бир сабы бүгүнкү күндө биз үчүн, келечек муун үчүн ушул кыргыздын наркы, каада салты, кыргыздын өзгөчөлүгү ошол жерде камтылган. Коомдук ишмер Карганбек Самаков, Жогорку Кеңештин депутаты Балбак Төлөбаевдер манасчылык өнөрүнүн маанисин жана өткөрүлгөн иш-чара тууралуу ойлорун төмөнкүчө билдиришти. Баягы Саякбай атанын вариантын чуркап жүрүп, дээрлик 3 жыл чуркап жүрүп, 157 мамлекет менен сүйлөшүп, ЮНЕСКОга каттаттык. Бул Саякбайдын варианты катталды, Кудайым буйрса. Анан бүгүнкү ушу демилгелүү топко, областтык администрацияга,
Балыкчы шаарынын мэриясына чоң ыраазычылык билдиргим келет. Атайын ушу Манас айткан эң башкы гомерибизди Саякбай атабыздын 130 жылдыгын белгилеп, мына иш-чара өткөрүп, майрам түзүп атканына. Эми бул Саякбай Каралаев атабыз бул кыргыздын уникалдуу өзгөчө адамы да. Бул тамгасы жок, жазуу тамгасы жок, жазбай келген эпосту ичине батырыш, айтыш бул элдин уникалдуулугун билдирет да, кыргыз элинин. Башка улуттардан өзгөчөлүгүн билдирет да. Манас эпосу дүйнөдөгү эң чоң эпос. Биринчи орунда турат. Анан ошол тоңдон чыккан, ак өлөмдөн чыккан бир атабыздын айтып, дүйнөгө жайылтуу бул улуттун өзгөчөлүгүн, улуттун өзгөчө экендигин белгиси да. Манас бул кыргыздын бардыгы десем болот. Аламы. Манассыз элестетүү мүмкүн эмес. Саякбайдын мурастарын келечек муундарга жеткирүүгө, Манасты калың элге жайылтууга багытталган ой толгоолорун манасчылар айтып өтүштү. Университеттин колдоосунда, каржылоосунда Манас Discovery деген атайын сайт чыкты Манас боюнча. Анын ичинде негизги өзөк Саякбай атабызга арналды, чын айтканда. Аудиосу, видеосу, китептери дегендейчи. Мисалы, ал жерде бир эмес бир нече жолку жаздыруу варианттары бар, бардыгын тең бердик. Анан Кудай буйрса кийинки жылга ошол анимациялык тасма жаратуу боюнча чоң пландарыбыз бар. Манастын анимациялык 3D, 3D, 4D, 5D деген багыттарда кылсак, жаштарга бир кызыктуу болот деген үмүттө. Бул эми чоң каражатталып калат да, бирок бир бөлүгүн болсо дагы четинен кылалы деген жакшы үмүттө иштер жүрүп атат. Андан кийин интернетте, YouTube'да манасчыларды издегенде, өзгөчө Саякбайды уйкканда манасчылыкка кызыгып калдым. Андан кийин өзүм өз алдымда Манастын текстин карап, жана манасчылардын кандай айтканына карап, Манас айтууну өз алдымда үйрөндүм. Көтөйдүм бок мурун, жана жарды кайтырды, ат кайрылып келгенче, батырлар чыгып сайысын, бакандар майысын, сайганы байге алсынчы, сайдырган куру калсынчы. Элдин көңүлүн Манас эпосун айтуучу төкмө акындардын чеберчилиги жана анын музыкалык аткаруулары тартып алды. Майрамдын биринчи бөлүгү Манас айтуу, төкмөлүк, ыр күүлөр коштулуп, андан соң ат оюндары менен уланды.